Саламатсыздарбы, эфирде Арча медиа. Алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана бүгүнкү биздин конокто Алмаз Тажибай, саясаттануучу. Жана бүгүнкү темабыз Кемпир-Абад маселеси жөнүндө болот. Кемпир-Абад боюнча азыр 26 саясий туткун деп таанылган адамдар отурат. Анан көчө ошо баш коргоо чарасын кароо боюнча соттор болуп өттү, баарыныгы бүттү. Ошону менен Клара Сооронкулова, Рита Карасартова, Перизат Суранова, Ороза Нарматова жана ошо аялдарга поддержка көрсөтүп, Кеңеш Дүйшебаев, Бектур Асанов, Улукбек Маматаев ачкачылык жарыялады. Негизи ошол маселе боюнча оюңуз кандай? Бул ушуга чейин негизи бийлик жеткириш керек беле же башкача деле ушул маселени чечсек болот беле? Эми биз болсо мисалы 20-жылдан баштап 21-жылы авторитардык режим өлкөлөргө киргенбиз. Мисалы ошо дүйнөлүк жүзүндө демократиянын индекси бар, ошо 115 орундан жылып кетти. Анан ошо Садыр Жапаров бийликке келгенде эле деги эле биз ошо тегеректеген авторитардык режимдеги президенттердин клубуна киргенбиз. Демек, ошого карата демократияга жетишкен, Кыргыз элинин жетишкен, ошого чейин дүйнө жүзүндө болбосо Борбор Азиянын бизде суктан элдери карап аткан ошо демократия аралы же демократия, кыргыздар бул демократтар, кыргыздар бул хандын бийлигин кабыл албайт деген нерселерибизди жогото баштадык. Биринчиден албетте бул саясий оппоненттерди саясий талаадан жок кылуу кандай бир себептерден. Экинчиси болсо ошо андан тышкары бул жарандык чөйрө болот, жарандык мейкиндикти алып салуу. Ошого карата мыйзамдар коюлган. Мисалы биз билебиз, ошо 20-жылы, анан 21-жылы президент ошо мамлекеттик эмес уюмдарга мындай дискриминациялык кошумча отчетторду берүү боюнча кысымга алган. Мисалы ошо бирикмелердин эркиндигине, бирикмелердин укугуна арасында чанан ошо сөз эркиндиги жанагы Аселбаеванын фейк боюнча деп так чыкпадыбы? Ошолордун баары бул жөн эле мындай пайда болуп калган эмес да. Анткени бери мындай комплекстүү ошо авторитардык мамлекетке алып барган жол. Анан конституция менен ошо албетте бизде 40%-тай элибиз ошо референдумга катышкан. Ошонун көбүнчөсү ушул авторитардык президент жооп берсин деген ушундай конституцияны алдык. Демек, анан көп ошонун арасында президент да шайлап алдык, Садыр Жапаровду. Демек, эл ага өзүнүн ишенимин көргөзгөн. Ошо ишенимди бийлик алып, мындай айтканда, ишеним кандай бир мандатын алып алып, анан өзүнүн саясатын баштады. Саясат дегенде мындай бийликке эч ким кеңеш кереги жок, жарандык коомдон кереги жок, сын айтууга кереги жок. Мындай айтканда, бийлик өзүм билем деген. Аны дагы мисалы биз билебиз, ошо саясатчылардын арасында бийликтеги айткан, силерди да сурап койбойбуз, биз өзүбүз билебиз деп эле ачык эле айтылган. Андан тышкары кандай бир сын айткандарга бийлик эметкендерди кабап коебуз, кандай мындай ошо жогорку жактан сын менен айтып, оппозиция болбосун дегенге элди үгөттөп, жамандап кандай бир укканбыз. Анан бул азыр болуп аткан Кемпир-Абад ошонун жалакасынан болуп атат. Мындай башка сценария болмок эмес. Бул болмок эртеме кеч. Бирок кээ бир нерселерди мындай орусча айтканда пробный шар деп коет. Бул 21-жылы эле башталган. Мисалы, өкмөткө пикир айткандарды камап коюп эле, бирок алар мындай 1-2ден кармалган болгондо, анан башка дагы
буларга ошондой кармалгандарга мындай ачык айтып мындай чыккандарга кандай бир ошо коркутуп анан камап коюп мыйзамдарын бузуп башка беренелер. Мисалы биз билебиз, мурдагы жылы Чүй ынтымагы, Кыргызстан ынтымагы деген дерде камап койгон. Бирок тилекке каршы коомчулук баягы чоң ишеним болуп турган 21-жылы президентке ишенген. Ошондой эле мисалы Кемпир-Абад боюнча мурдагы жылы биздин коллега Марат Казакбаевди дагы сүйрөп барып камап коюп, кийин жыйынтыгында ал ошо системанын жалакасынан өлүп калды да, өлтүрүп коюшту болуп калды да. Анан буну дагы коомчулук унчуккан жок. Анткени мен жанагы чоң ишеним болгон. Ишеним кредити берилген. Анан ошо менен дагы бизде жемкорлук менен күрөшкөндөр дагы кеп бизнеске деп кандай бир ошолор дагы камабаштыбады. Камап анан кой берип депчи. Ошондо эл ал менен мындай көп түшүнбөй алыксып кандай бир туруштук бере алган жок же өзүнүн оюн айта алган жок. Албетте тынчтык митингдер болуп атты. Бирок аны дагы мына быйыл өзгөчө тынчтык митингдерге дагы тыюу салынып, мисалы өзүнүн оюн айтканга барбай, анан жана прессаларды басымдык кылып, биз билебиз ошол эле Кактус медиа азаттыктарга ошо эми азаттык өзгөчө ушул жылы. Демек жанагы жарандык мейкиндикти, ал жарандык мейкиндикти эмнеден билебиз? Бул сөз эркиндиги, маалымат алуу, маалымат берүү, сактоо, өз пикирин айтуу, ар бир адам бул конституция беренеде жазылган. Экинчиси болсо жана бирикмелердин укугу, эркин бирикмелер болуш үчүн жана айтып атпайбыз, бул коммерциялык эмес уюмдарга жанагындай кошумча кылып, анан биз билебиз жанагы акыркы убактарда кандай бир салык инспекциядан текшерүүлөр башталды. Эми текшерип эчтеке эметкен жок, бирок бул дагы бир басымдык кылат деген ойлордо болот да. Бунун артынан дагы ошо биз айтып келатканда жана бирикмелер жана ассоциациялардын сөз эркиндигин, анан жанагы тынч чогулуштар боюнча бул дагы кандай бир тынч чогулуштарды бизде сквер Горкийге негизи медаль бериш керек эле. Баарын чыдап мурдакы режимдер менен келгенчи ошол жака өткөргүлө, керек болсо ошо митингдерди уюштуруп атканда эле мына мыйзамдуу жерлерде провокаторлорду кое берип, бийлик жагынанбы, башка күчтөрдүн жагынан, анан мисалы тандалма дагы болуп калды ошо митингдерде. Мисалы болсо жана карама каршы митингдер кылып, мисалы милиция кызматкерлер кандай бир ажыратпай коет да. Анан ошо митингдин уюштурулуп, булар провокация келди, азыр жанагындай чыгып кетет, булар атайын келишти, ажыраткыла деп кайрылып атып, анан милиция кандай бир чара көрөт да, көргөзбөйт да негизи элечи. Ошондойлор болуп атат. Анан ачык эле өрттөйбүз террористтик сыяктуу, мисалы азаттыктын же ушундай эмелерди кылбасаңар биз өрттөйбүз, таш бараң калабыз деп эле коркутууларды кандай бир бийлик жактан унчукпай коюп коет. Мындай бийликке каршы бир ушундай бир чакыруулар болсо сүйрөп барып эле камап коет, аны билебиз. Бирок кандай бир бийликти жактаган жактарга аларга мындай аяр иш кылышат. Анан ошонун баарын белгилүү болот. Анан эң 4-сү Конституциянын беренесинде жазылган, 37-чи беренесинде, мисалы эл бийликтеги бул жалпы улуттук деңгээлдеги суроолорго катышканы болот да. Мисалы ошо Кемпир-Абад боюнча эл өз пикирин айтып, анан ошо процесстерге, өкмөт процесстери жана деңгээлүү конституция жазылган ошо беренеде. Мисалы өлкө деңгээлинде жана жергиликтүү бийликтин деңгээлине эл катышта болот, ошого кепилдик берген конституция боюнча. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мына текшерүүдө эч бир кымырабай укпай, биз өзүбүз билебиз, же болбосо калп эле жана жыйындарды өткөрүп коюп, прессаны ачык кылбай, же болбосо ал жерде мисалы бир кандай купуя сырларды берсе бир жөн.
Анан элдерге де керек болсо депутаттарга дагы эл шайлаган да депутаттар да эл биз депутаттардан айтабыз дагы ошо эмне протоколдору мисалы Тажикстан менен болгон 39-41 же болбосо кандай бир ушул кемпирамат боюнча Өзбекстан менен ооба элдин баары эле макул, бирок маалыматка укугу бар да ошону талап кылса эле кандай бир элдин оосун жаап кандай бир купуя сыр кылып коюп керек болсо жана депутаттарга да бербей анан депутаттар биз мында кол койбойбуз десе мисалы Чыңгыз Айдарбековдучу мисалы анын тиги дипломатиялык ранг болгонду дагы мыйзам менен алып салып атат да. Демек ошонун баары мындай бийликтин саясатына каршы болгондор эми каршы деле эмес жана суранып ошону билейли кандай бир кол кармашайлы биригейли бир чогуу иштейли мүмкүн бир жерден чыгып калабыз десе жок силер бизге каршы чыгып атасыңар деп эле кандай бир оппозиция кылып кандай бир душман кылып башка жагына элге көргөзүп анан жанагындай камоолор кемпирамат менен болуп келгени айтып атпайм бул 21-жылы баштаган жанагы айтып кеткен дагы көп мисалдар бар бирок жана чүй ынтымагында мындай элдер эметилген жок анда көп ишеним анан ушул жылы 21-жылы эл унчуккан жок кадыр деле ушинтип болот деп анан кандай бир жанагындай камоолорду 26 кишини өзүнүн оюн айтып койгончо анан тынч митинг өткөрүш үчүн чогулса бул уюштуруу жагынан бул мыйзам чегинде эле анан кандай бир аларга бийликти баягы көнүп калган да мисалы бизде баягы бийликти кандай тоңкоруп кетеби деп ошондой коопсуздук менен жанагы камап койгон ошону мен айта алам да ошондой. Демек биз мына эми дагы жоготуп атабыз азыр болсо дагы мыйзамдар коркунучтуу келип атат ошо коммерциялык эмес уюмдарда бизде болсо коммерциялык эмес уюмдар 24 000 ошонун ичинде 12 000 бирдемкеси мындай айтканда мамлекеттик эмес уюмдаргачы ошолорго жалакат тиет анан мындан дагы күчөйт да күчөсө демек эгерде кандай бир жол менен барсак биз жанагындай Туркменистан болуп калабызбы же ушундай барып калыш керек анан мисалы мен нерсени айтып кетейин автократиялык мамлекеттерде деги эле дүйнө жүзүндө мындай соодолукта диктаторлор бийликке келгенде эркиндиктин ордуна курсак токтугун берет да мисалы материалдык биз руханий деп атпайбызбы руханий бул эркиндик болсо адамдын эркиндиги адамдын укугу болсо анын ордуна материалдык байлык берет да мисалы биз билебиз Ливияда Каддафиге эл тиги бекер жыргалчылык жашайт бирок силер кандай бир ошо авторитардык режимди диктаторду колдойсуңар эчтеке дей албайсыңар деп эл макул болот. Мисалы Орусияда дагы эркиндигин алып койгон анын ордуна жанагы байлыктар берген эми акча маанайы жашоо шарты Казакстанда дагы ошондой болгон Туркменистанда дагы башында ошондой болгон бирок 17-жылы газ жанагы төлөмдөрдү төлөп калышкан да тилекке каршычы ошондой болуп калчу анан башка мамлекеттерде мисалы Тажикстанда биз тогошто аларга байлык эмес мындай жыргатуу эмес аларга эркиндиктин ордуна тынч жашайсыңар анткени алар жарандык согушту көрүп калышкан да согуш болбойт деп кепилдик берет деп эл ошого макул болуп анан жанагындай диктатор Черанияны колдоп жүрүшөт да кокуй депчи же болбосо сырткы кээ бир мамлекеттер душмандар менен дагы коркутат да эми Кыргызстанда ооба жанагы ишеним Садыр Жапаровго президентибизге ишеним бар анткени мен мына мугалимдердин айлыгын жана башка кичине пенсияларга 1000 сом 2000 сом көтөрүлүп атат дегендейчи мындай ишеним бар болуп турат да бирок эртең эле кандай бир ошо социалдык жакта нааразы болуп же ошо төлөмдөрдү кыла албай койсо анда биз 4-инкылапка барып калабыз мүмкүн да бирок ошондон коркуш керек бийликчи бул кол кагышып Кыргызстан кандай бир
макалдар бар го, биздин өзүбүздүн баалыктарыбыз кеңешкенден бармак оорубайт деген ойлор, ошолордун баары сакталыш керек бизде. Бирок андайга барбаса, албетте кадыр эл көбүнчө кадыр өзүнүн жана социалдык көйгөйлөрү менен жүрөт. Мындай айтканда, бизде официалдык статистика боюнча жылдын башында 33-30% жакырчылыктан бир адамга жана 5000 акча жетишпейт экен да, ошондойчу. Анан 7000ге деп көтөргөн, бирок 7000ге дагы боло элек да, ошо 5000 тегерегинде мурдакы. Кадыр болсо 7000 болуп калды да, прожиточный минимум деп коет. Ошондой калганда башка дүйнөлүк банк, башка серепчилер айтып атат, бизде ал пайыз мына 70ке жылдын аягына чыгып калышы мүмкүн депчи. Анткени бизде жана инфляция болуп атат 12%. Демек ошондой мамлекеттерде кандай бир саясат менен эл мындай кандай кызыкпайт да. Анткени өзүнүн тиричилик, өзүнүн күнүмкү оокаттын көйгөйү менен жүрөт да. Бирок мына элдер менен жүрөмгө көбүнчө айтса, албетте алар деле бийликке нааразычылык болуп пайда болот. Ар бир себептен. Жалпысынан бийликтин кандай бир изилдөө жүргүзгөндө эгерде нааразычылык болсо, анда жанагы 4-кнопка, тилекке каршы шарт даяр болуп калат да. Ал качан бир баштап кетет, ким баштап кетет. Бирок жакшы быйыл дегиле кандай бир саясий күчтөр жок. Анткени мен саясий бизде инкылап кылганда көбүнчө бул жөнөкөй эл эмес. Элди колдонуп саясий күчтөр инкылап кылат. Күчтүү кландарга бөлүнгөн. Эгерде ошонун арасында кандай бир кадыр бийликтегинин арасында, өздөрүнүн арасында болгон ынтымак бирөө менен бир кандай бир кызыкчылыктар менен бөлүшө албай таарынып бир кандай бир ажырака кетип калса, албетте ошолор келет да, анан эл даяр да, ошону колдонуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен Кемпир Абадтагы 26-нчы бул саясий угунтукка деп эле баа беребиз. Анткени мен мына юридикалык жактан укук үстөмдүүлүгү сакталган жок, процедуралар сакталган жок, конституциянын нормалары сакталган жок. Эми юристтер өздөрү айтып атышат. Бирок биздин ой боюнча бул угунтук, демек бул угунтук ушундай жол менен барып атса, бул эч бир жакшы нерсеге алып келбейт. Анткени мен дагы бир жолу айтып атам, анда биз кандай бир тез учурунда элге бай болуп, жана Казакстандай болуп, мисалы мугалимдери $1000 ашык алышат ай сайын. Кандай бир ошондой өкмөт, биздин өкмөт элибизди камсыз кылыш керек. Эгерде кыла албаса, анда жана 4-чү ошончо айтат элем, эгерде ага жеткизбей, мисалы эми президент болгону менен бийлик элдин башын бириктириш керек да. Өздөрү эле айтып атат, чакырыктар чакырып атат. Ошондой бөлүп чыгарбай, силер душмансыңар, силер оппозиция дебей, күнөөлөбөй, кайта келгиле отурайлы, мейли мындай жакшы сүйлөшөлү эле сүйлөшүш керек да. Жана аргументтерин айтып, мүмкүн туурадыр. Бизде эле мисалы талдоо жүргүзгөндө бизде маалымат деле жок болгондо, анан кантип биз талдоо кылып айтабыз? Кемпир Абад туура же туура эмес депчи, аны деле ушуга чейин айта албайбыз. Анткени мен бизде жана документтерди билбейбиз. Элди мындай факт алдына эле коюп коет, бирок жана алдына ала кеңешейли деген адамдардын укугу бар, өз жарандардын. Бирок ошолор тилекке каршы сакталбай жатканы билинип атат да. Анан жана мен айтып кеткендей, ошо авторитардык режимди эми кайта демократия келеби дегенге эл унутуп эле коюш керек. Биз ушундай ошо режим менен жашайбыз. Алмаз мырза, сиздин мындай сөзүңүздү толуктап кетпей мындай айта кетсеңиз, ошондо сиз айтып атасыз, азыр Садыр Жапаровдун бийлиги өзүнүн мындай бийлигин күчөтүш үчүн ошол өзүнүн саясий оппоненттерин мындай куугунтуктап атат, отургузуп ар кайсы маселелер мененчи оздорун жаап, дагы бир сөз эркиндигин басынткан бир мыйзамдарды кабыл алыпчы. Бирок башка өлкөлөрдө андай авторитардык жолго баратканда, мисалы ал өлкөнүн бир кандай десем, адамдардын сот суроолорун жаба турган
жарандык суроолорун жаба турган бир эме болот да. Мисалы Түркменистанда күйүүчү май алар сатат. Ошондуктан адамдардын баарын мындай камсыздай алат да. Ошондуктан алар сөз эркиндигине көп басым жасабай эле ошентип жасап жүрүшөт. Казакстанда, башка жерде. Бирок Кыргызстанда андай ушунчалык байлыктар жок да, адамдардын бир мисалы газын бекер кылганга, көмүрүн бекер кылганга, тиги эле айлык акыларын бир укмуштуудай бир эмеге жеткизгенгечи, бийик деңгээлге жеткизгенге, ошондо бир маалда акчабыз такыр эле түгөнгөндө эмне болот? Же жарандык маселе жабылбайт, же сөз эркиндиги жок, же бир жакшы иштеп жаткан бир дагы бизде өкмөт дагы, парламент дагы жок болсо, бир маалда эмне болот ошол? Ушул суроого жообуңуз эми барбы? жанагындай авторитардык режимдерде ооба чын эле мындай ишенсе болот да, элдин жыргатчылыгына, мындай жакшы жашоосуна, бейкубаттыгына алып барам. Бирок мага тоскоол кылбагыла, мен реформа кылам, ошон үчүн оосуңарды жаап тургула деген сүйлөшүм болду да. Анткени мен ошо эл шайладык да. Эл калын ошол эле эл азыр мисалы ошо бийликке нааразы болгон, ошол эле кече эле колдоп, эки кол менен кол чаап беришкен до конца деген бизде да термин пайда болбодубу? Ошолор дагы нааразы болуп атат да, анткени мен ар кайсы жактан. Эми ар кандай максат? Анан буну деген албетте ошо бийлик кандай бир реформа кылыш керек да. Реформа кылып, анан жанагындай элди байытыш керек. Мисалы, бизде базар экономика аягына чейин орнотулган эмес Кыргызстанда. Мисалы, базар экономика десе бизде мамлекеттик мүлк жок болуш керек. Бирок бизде өзгөчө, мисалы, кумторду кайта мамлекетке салып бердик, демек кандай болот анда? Же болбосо биз базар экономика мисалы болсо, кандай бир экономикабыз өнүкмөк да. Бизде мындай аралаш болуп калды. Аралаш болгондо же мисалы кандай бир Кытай деле плановый экономика менен, бирок базар экономиканын элементи мындай бош кое берген да. Мындай мамлекеттик менен. Же ошол модель менен болуп атат да биздечи. Демек болгон менен ошолор өз натыйжасын бериш керек. Анан демек ошо байлык менен кандай бир биз ошо Кытайдын модели менен барсак, аралаш жеке менчик да, Кытайдын менчик экономиканын эгерде ошондой жол менен, бирок ага кандай бир ресурстар пайда болуп, ошол жакта багытта баратсак, анан жана байлык болуп калса, биз түшүнөт элек. Ооба, эл жашап атат. Мына бизде азыр болсо кризис, электроэнергия менен жана көптөр токтоп атпайбы? Элдер болсо азыр кыштын калың суугунда сууктап отурушат. Мисалы, инфляция болуп, биринчи баягы продукциялар, азык түлүктөр кымбаттап атат. Мындай аябай оор. Бизде жана Баткен менен дагы ошол жактан чыгып кеткендер, ички миграцияны качкындарчы, качып кеткендер дагы жүрүшөт. Ушундай социалдык көйгөй азыр чынын айтканда чоң орчунда болот. Анан биздин мигранттар, жумуш мигранттар Орусияда болсо, Орусияда жана Украина менен эметип санкциядан кирип, алардын дагы акчалары чогулта албай, мурдакы деңгээлде сала албай, биякта үй бүлөлөрүн камсыз кыла албай жатат. Мындай оор да бир жагынан айтсак. Анан ошонун ордуна мисалы болбой калса, жана айтып атпаймынбы? Анан жанагындай элди мисалы ошол эле айлык менен ошо деңгээлде кармап бере албаса, анда жана 4-чү деп аткан ошондой болуп калат, барып калышы. Анан жанагындай же элди бириктирүү менен жана жарандык мейкиндикти, жарандарды жанагындай куугунтук алса, оппозиция болобу, саясий партияларды болобу алса, анда аябай коркунуч болушу мүмкүн да. Бизде жана 4-чү инкылап болот, эми ал тынч жүрүп кетсе бир жөн. Бирок эми аны деле коркутат элем, бирок ошончо азыр чоң жоопкерчилик, мен билем. Ошо бийлик деле өзүнүн жоопкерчилигин мойнунда сезип атат. Калың өзүнүн мойну мененчи. Ошону кылабыз деп, анан жана багыттап экономиканы көтөрүш керек да.
экономиканы көтөрүш керек. Кандай бир ички продукцияны көтөрүш керек. Ал үчүн инвестиция керек. Албетте инвестиция үчүн аракет кылып атышат. Тияка бияка чыгыпчы батышка да. Бирок бизде тышкы саясат тилекке каршы ар тараптуу эмес да, мисалы Казакстандай болчу. Же Өзбекстандай болчу. Же керек болсо Тажиктан деле ар тараптуу. Биздики болсо бир тараптуу эле Орусия менен мындай ошо жакты карап калдык. Эми ооба инвестиция бизге керек да. Эми бул өкмөттүн жумушу, аны колдош керекпиз. Бирок ага дегиле эч ким каршы эмес. Мисалы мен ойлойм, жанагы бизде дегиле баары эле ошо оппозиция деп кадырып, ошонун көбүнчөсү эле колдоп, ошо эле Садыр Жапаров иштеп келип жаткандар, ошо эле Ата Мекен партиясы, ошо эле Бекназаров деле элчи болуп, тиякта болуп иштеп жүргөндөр болуп атпайбы? Анан баары эле колдоп атат, бирок экономиканы деле колдошот. Бирок ошо кеңешмеден эле кеңешип койсо эле бирикмекпиз да. Эгерде андай болбосо, бийлик өзүнө мурдакы бийликтей эле болуп атат, төңкөрүш менен кеткен бийликтер. Бирок ошого чакырыш керекпиз да, ага барбай, саясий угунтуктарды коюп, биригип отурайлы. Жаманбы, жакшыбы, баарыбыз кыргыз элбиз, эл үчүн иштейли, келгиле, сунуштарыңар кандай, ачууланбай, биринчи жолу бийлик ачууланбаш керек да. Ооба, момундай болду депчи. Анан ошондой отурсак, консолидация болот элибиздики. Анан биз ар кандай эмени жылып кетиш керек. Бирок ал үчүн барыш керек, ал үчүн жанагындай куугунтук саясат, авторитардык саясат, өз билемдикти токтотуш керек. Жөн эле биздин конституциялык норманы ишке аткарыш керекпиз. Тилекке каршы бизде сот системасы, эми өкмөттө эми ички иштер, прокуратуралар албетте түшүнүктүү дечи, бирок сот система көрүп атпайбы кандай бир бул мисалы эч бир реформа болбоптур да. Анткени болбойт эле биздин системанын. Анткени аякты бийлик жактан бийликке койсо, сот кылып койсо, алар көз карамдуу болот. Эгерде болбосо бизде процедуралар бар эмес беле? Бир өзүнүн оюн айтып, мыйзам түрүндө жүрсө, шыпырып келип алып салган, ошол кадar туткунда турганда, мисалы Атамбаев барында, Клара Сооронкулова ошонтип алып салбады беле. Демек, сот система негизи айтабы, иш кылабы, дегиле кол тийбестик кылыш керек. Ар бир деңгээлдин ичиндечи. Ошондо гана сотко ишенсек болот. Кадыр болсо элибиз же күчтүү жанагы укук коргоочуларга ишенбейт, укук коргоочу мамлекеттинчи, мындай орусча айтканда силовой блок деп коебуз, ошолорго киргенде, же сот системасына ишенбейт, же бийликке ишенбейт. Демек бийликке ишенбей калгандан кийин бул биз тилекке каршы бул коопсуздук жактан мүмкүн мамлекетибизди кийин жоготуп алышы мүмкүн да. Эл ишенбейт. Эртең мисалы Путин келет да, мисалы, анан мен силердин президентим болоюн десе, элдер колдоп шайлап коюшат, өтүп кетишет. Ооба. Алмаз мырза, Путин жөнүндө айтып кеттиңер. Негизи бизде кыргыздар, биздин жарандар көп эле айтат ошол Кыргызстандын саясатына, негизи Орусиянын саясаты, Орусиянын бийлиги да көп залакасын тийгизген, негизи көп эле эмеси бар депчи, влияние деп коет го. Анан азыркы учурда биз деген көптөгөн ошол эле сөз эркиндигин басынтып аткан мыйзамдардын 80 дээрлик 90% чейин ошо мыйзамдарын биз өзүбүзгө тартып алып атабыз да. Ошол Россия Федерациясы деген сөзүн эле Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырыпчы. Бул деген биздин кандай десем, биздин өкмөттү, негизи эле мамлекет ишкерлердин мындай өзүлөр мыйзам жазганга дарамети жетпегендикпи, же бул деген ошол биздин чоң шефтин бир эме өкүмүбү дегендей да. Ушу мен дагы ушу суроо менен көп ушу суроого жооп бере албай койдум да. Биз өзүбүз эле ушинтип Россияга жакын болгубуз келеби, же бул деген буйрукпу дегендей да. Эми бир нерсени айтайын, биз болсо
ошо Орусиянын колониясында 19-жылдан бери баш ийип келатабыз. Анан эми ал тарыхта анан 20-кылымда ошо биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз болуп кичинекей мамлекет ошо биздин кыргыз атабыз деп коебуз, Абдыкерим Сыдыков менен Абдрахманов, ошо Айдарбеков, ошондой инсандар менен, Тыныстанов, Касым Тыныстанов, ошолор менен 30 киши бар жалпысынан тарыхыбызда. Ошолор кичинекей болсо дагы өзүбүздүн мамлекетибизди сактап калганыбыз. Байыркы ийгиликтен келген Совет доорунда жашадык. Эми аны айтпай эле коеюн. Бирок орустун ошо Совет доорунда жок кылабыз деп империялык кандай бир көз караштар, баалуулуктар бар болчу. Ошо аны жок кылабыз деп аны деле жок кыла алган жокпуз. Анткени менен Орусия таасири көп болгон Кыргызстанга. Анан биз союз бузулганда, мына 30 жылдан ашып калды. Союз бузулгандан кийин биз өзүбүз суверендүү мамлекет болдук. Бирок ошондо дагы кандай бир экономикалык жактан, саясат, негизи саясат жактан биз көз каранды калган жокпуз. Анткени Орусиядагы атайын баягы өз таасирин эми баягы өздөрүн өйдө сезишет да. Мурдакы колонияларын таасирин көргөсө атайын иштер кылган. Өзгөчө бул Владимир Путин 2000-жылда келгенден баштап ошо таасирин күчөткөн да. Биринчиден булар ошо Чечнянын, бул федеративдүү мамлекет да. Чечнянын 90-жылы 2 согуш болуп өз составынан чыгабыз десе, чыгарбай коюп, жанагы азыр Украинада, Мариупольде, Харьков шаарларын талкалап атпай, ошондой талкалап койгон. Грознойдучу талкалап чыгарбай коюп, анан кийин ага субсидия кылып көп акчаларды берип турат да, Кадыровдун бийлигинчи кадыр. Эми Кыргызстанда болсо албетте биз өзүбүздүн чек арабыз жок мындай. Бирок Орусия атайын кызматтары 5-чи башкармасы деп коет. ФСБнын ал кадыр ошо Украина болгон Украиналардын эмелери, атайын кызматкерлери айтып атышат. Ар бир мамлекеттерде ошондой чалгынчылар, мындай мягкая сила деп коет, мындай күчтөр менен ушу таасирлеген. Саясий, жогорку саясатта турган кишилерге дагы таасир берген. Эми биз аны кармай албайбыз, УКМКнын жумушу. Бирок ошолордун кишилери, акча алынгандары Кыргызстанда көп. Ошо Орусиянын багытында. Мисалы орус тил, мисалы жанагындай орус тил болгондо тиги Орусиянын Госдумасы бүгүн айтса эле эртеси чыгып калып атпайбы? Бу кандай? Бу атайын кылынган биздечи. Буну ошо айтылган, ошондо айтылат, анан тияктан жанагындай чагылдырып айтабыз депчи. Бу бизде ошо 5-чи ФСБнын башкармасынын иштеген жана миллиард акчалары кошулуп атат, бияка иштеп атат. Бу далил. Анткени мен жанагындай бирдемке болсо фейковый маалыматтарды чыгарып, ал болсо жана Ганчаков, Россотрудничество дегендерден алынат да, ооба, эгерде чын эле жардам берет, чын эле эметет, бирок ошонун артынан кандай бир жана күчтөр бар. Бизде жогорку кеңеште деле, бийликтин арасында деле ошондой лоббилер көп да Орусияга. Же ошо бизнес менен байланышкан. Анткени мен алар жөнүнө кое берет, мисалы, ошо бизнес кылганга уруксат берип койсо эле болду, албетте алар кандай бир каршылыкты айтылбайт. Биз билебиз, эмне үчүн буну өтүп кеткен, анткени мен 2015-жылы биз Бажы биримдигине киргенден белги болгон. Андан мурун болсо бизде жанагы Бакиевдин бийликтен кетишүүсү, бу дагы айтып атышат, бу тышкы Орусиянын таасири болгон, ошонун сценариясы менен жанагы инкилап болгон деп. Анткени мен Американын базасын алыш керек болчу. Мисалы Бакиев жаман айтабыз, жакшы айтабызбы? Ал жагынан ал
тышкы саясаттан көз карамдык эмесмин дегендей бир аракет кылып койгон. Бирок тилекке каршы ошону дагы бир себептеп тышкы жактан Орусия жанагындай жардам берген деген дагы сөздөрдү угуп атабыз. Демек, Орусия болсо мисалы Акаевди деле убагында деле ошондо айтканда, америкалык базаны алып койгула депчи. Анан деп алабыз дегенде 2005-жылы ала алынып калган. Баки бийликке келгенде америкалык базаны алам деп убада берип койгон, анан убадасын аткарбай коюп жанагындай болуп калат. Анан ошо Кадыр Камбар ата ГЭСти ошондо эле салынмак. Орусиядан 300 миллионбу ошондой акча каражатын жарымысын алган, анан жарымысын бербей коюшкан. Ошондой бир кысым бул саясатта боло берет. Анткени мен геосаясатта биз тилекке каршы биз субъект эмеспиз, биз объектпиз. Биз эчтеке кыла албайбыз. Анан бул жерде күчтүү албетте Орусия менен эле жармашып, Орусия менен мисалы Атамбаев Орусияга толугу менен биз баш ийип бергенбиз. Биз негизги вассалитет деп коет, сюзерен болуп, орто кылымдагы термин менен айтсак, биз вассалитетпиз. Биз мисалы керек болсо Бириккен Улуттар уюмдарынын арасында ошо Орусиянын Набенжа деген киши бар, ошо Бириккен Улуттар уюмунун өкүлүчү. Кандай бир ошо өзүнүн ошо Кыргызстан, Казакстан керек болсо мурдакы Союздук дипломатиялык миссияларга кандай бир басым кылат экен да, силер кол көтөргүлө деп мындай. Анан биз деген Бириккен Улуттар уюмунда заседание отурганда нейтралдуу позиция Украина алганда качып кетишет экен же барбай коюшат экен, эптеп кутулушат экен да. Бирок ошол жакта дагы ушундай үстөмдүүлүк бар да. Анан силер мындай кылбасаңар деп эле коюшат экен. Ошондой деп маалымат алып атабыз. Демек, биз толук кандуу Орусияга көз караныбыз. Экономика жактан жанагындай карыз эмелерди берип коюп, анан аскер техникадан. Демек, бул албетте эгерде ошондой болуп атсак, экономикабыз мисалы эле ошондой эле биз газды Газпромго берип койдук, эми мындай алмашып жакшы эле болуп атат. Бирок ошо менен карата биз кандай бир, жана мен башында айтып кетпедим беле, эркиндик, руханий байлыкты материалдык байлыкпы дегенде сураганда, биз ошо көбүнчө материалдык байлык деп руханийди кое берип коюп атабыз. Анан жанагындай албетте элдин курсагын ойлош керек анда. Бирок альтернатива жок эле. Бир жакты, бир тарапты карап коебуз, анан башка жакты тарапты карап атсак, биздин башыбызды буруп коет да, чоң, катуу, күчтүү болчу. Анан биз ошо күтүп отурабыз. Эми эртең эле мисалы Орусия башкача болуп алсыз болуп калса, анда биз биринчи эле Орусиядан кайтабыз да, баш тартабыз. Ошон үчүн бул жана мыйзамдардын баары ошол жактан, шамал ошол жактан үйлөп атат деген версия бул туура эле. Туура эле. Анан биз азыр деле мисалы бул теманы улай Орусиянын кудум эле Орусиядай биздин мисалы аткаруучу бийлик так эле ошо бийликтин, эң башкы бийликтин астына эле жатып калды да. Мисалы азыр мыйзамсыз буйруктардын баарын аткарган укук коргоо органдары, жада калса азыр судьялар баары эле ошол мыйзамды уруу ойнобой эле азыр өкүмдөрдү чыгарып атат. 20 февралга чейин Кемпир Абад иши боюнча кармалгандарды узартуу, тергөөчүлөр жооп бербеген суроого өзү судьялар да жардам берип жооп берип атат. Мисалы сиз дагы сот териштирүүлөрүн көрдүңөр окшойт. Анан бизде эч качан ошол аткаруучу бийлик дегенде азыр мен укук коргоо органдары менен судьяларды, анан башкаларды айтып атам, эч качан жазаланбайт да. Дайыма бизде башчылар алмашат, болду. Анан ошол эле башчылар кайра эле ушул эле аткаруучу адамдарга бир медальдарын берет, дагы бир грамоталарын берет. Өзү деген мисалы оппозиция болгондо сөгүп саккан адамдар азыр деген кайра эле бир ардак грамоталар менен сыйланып калып атат да. Бул традиция болуп калды окшойт. Бул традицияны жоюу болобу? Баарын жазалап иллюстрация кылып салыш керекпи? Балким ушундан кийин тазаланабыз деген сөз да, же кандай кылыш керек муну? Эми мисалы иллюстрация дегенден анын түрү бар да.
эгерде биз иллюстрацияда анда репрессия бар, 37 жылындай жоготулуш керек. Экинчиси мисалы Грузия өз убагында техникалык иллюстрация кылган. Техникалык. Мисалы алып, алар болсо жана меритократияны киргизген. Меритократия дегенде эң мыктылардын бийлиги. Конкурс менен анан жана талап койгон, мисалы англисче билиш керексиңер деп. Техникалык жактанчы. Анан ошондо эски баягы алсыз бийликке тааныш менен келген, непотизм деп коет, тааныш, тууганчылык, жердештик азыр көрүп атпайбызбы, үй бүлөлүк, ушундай анан бир кландарга кирип, соодала бир кландар, анан ошолор бийликке азыр бизде ошо 30 жылдын ичинде ошондой клан жанагындай эң терс, мисалы Союз убагында кандай бир меритократия болчу, меритократиячы. Анан бийликтерде кандай бир тандалып, анда коммунисттик партия жооп берчү. Аябай баягы тандалып өтүп, мындай эмелерден, тараалардан өтүп, аябай бийликке жеткенчи. Анан кийин Союз бузулуп калганда эле, мисалы экинчи сорттогу эшелондо турган баягы СССР убагында компартияга дегиле жооп берген адамдар бийликке келишкен да. Ошо Акаев менен, Акаев баягы коммунисттик партияны мындай анча билчү эмес да. Бирок ошону баягы экинчи сорттогу келип алмашылып келген. Анан бизде баягы номенклатура деп коет, ошо Союз убагында эле болчу. Номенклатура ошо бийликти баягы кул болуп, мындай орусча айтканда обслуживать этип, тейлеп турган. Мисалы биз буну билебиз, илгерки Египеттерде эле өзүнчө акылдуу адамдар болчу, жрецы деп коебуз. Ошолор бийликте болчу, анан фараон өлүп калса, башка фараон келсе, аларга тейлеп. Мисалы бул хандарда да болгон, монархияда бир хан болсо, башка хан келсе, орусча айтканда хан өлдү, бар болсоң жакшы, жаңы хан деген кыйкырыктар менен. Кытайда деле ошондой болчу. Бирок бир нерсени айтып кетет элем. Мисалы Кытайда илгери Кытайды бириктирген ханы меритократияны киргизген. Жана дос, тууганчылык, анан жок кылып, жөнөкөй адамдарды бийликке келсе болот деген жол ачып берген. Анан 2-3 поколениядан кийин ошондой эле келишкен. Мисалы эгерде Орусиянын тарыхын эле алып көрсөк, Петр I деле жанагы байлардын балдары эмес, колунда сапаттуу билген жөнөкөй адамдар да бийликке алып келген. Керек болсо жанагы Пушкиндин чоң атасы араб, Петрдин арабы жана деңгээлге чыкканда өзү кул болсо дагы кийин аны мындай боштондук берип, өзүнүн жанагындай билим жагынан аскер кызматчы ушундай даражага көрдү. Же болбосо анын досу Меншиков жөн эле бала кандай бир ушундай жанында жүрүп дос болуп жүргөнүн ошондой көргөзгөн. Же болбосо Япониянын, жапондордун мейдзу реформаларына караганда, анда баягы феодалдардын балдары жетишпей калганда жөнөкөй баягы кул мамлекет болчу, булар 70-90% эли кул болчу. Ошолорго укук берип, алар окуп, анан жанагы Япония кылып, Цусимада талкалаган Орус империясы. Мисалычы 30 жылдын ичинде эле жетишкен да. Кийин түшүнүп атабыз. Демек, биз эгерде ошондой болсок, биз жанагындай биздин бийлик биринчиден ошондон алыш керекпиз да. Эгерде ошолор кой бүттү, эртең эң мыктыларын алалы, мейли оппозиция болобу, кандай болобу дегенде жанагы кара комнатада мышыктын сарысыбы карасыбы айырмасы жок, чычкан кармаса болот деп, эң ушу бийликке жанагындай таптыларды алып келсек деген ойда. Эгерде ошондой болсо бизде реформа, анда биз ушу абалдан чыгып кетебиз. Эгерде ошону кылбаса, Садыр Жапар биз ишенип атабыз, кылат. Эми болду да, азыр кылбаса артка жол жок. Жана мен айткандай, же жанагы Мамайдын көрүн көрөбүз, же өнүгүүгө барабыз. Эки жак болуп турат да. Бирок элибиз биз деле кандай бир ишеним көргөзүп атабыз президентке, Садыр Жапаровго. Ушундай реформа кылгыла, ошо меритократия жана досторун койгула. Анан мен түшүнүп атам, 1-2 жылда мамлекет башкарбаганда бир катычылыктар болот да, аны көз жумуп койсок болот.
ошо досторун алып келип, туугандарын алып келип, баарына берди да. Анткени мен жана аларды колдогон да шайлоо кампаниясында. Анан ар бирөөнө ким чуркагандарга орун бериш керек да. Баарын берип көрдү. Кээ бирөө ишенимге албай жумуштардан жана жемкорлук менен кармалып, же мыйзам бузгандан кармалып алып коюп атат. Ал да туура. Бирок эми келип аткан баары берип бүттү эми ой. Жана Петр Первийде реформатор болду, анда бир жөн. Же Мэйдин реформатор болсо Жапонияда, же дагы мамлекеттерде көп да мисалдар. Же жана Саакашвилиде эми акыркы быйыркы эле заманды карасак 30 жылда, мисалы Грузия 2004 жылы ошондой реформаларга барган да. Эми азыр жаманбы жакшыбы кичине мындай экономикасы дагы өнүгүп, мурдакындай Грузиянын жаштарына ошо Грузияда калып, англисче үйрөнүп, мамлекетибизди алдыга жылдырабыз деген эле ойда. Бизде болсо тилекке каршы жаштар азыр кетип атат. Өзгөчө Орусияда эле эмес, азыр Кореяга болобу, Британия, Европага болобу, өзгөчө Америкага баары эле кеткиси келип калды да. Демек, бул келечеги жок болуп атпайбы Кыргызстандачы? Биягында жанагындай коопсуздук жактан, ар кайсы жактан. Демек, мен ошо элди консолидация этип, баягы кара эместиң, ак эместиң деп баарын бириктирип, сен оппозиция, мен позиция дебей эле баарын бири төлгө отурусуп, кел, могуну кандай ойлойсуңар деп эле эмесе, ар бир өзүнүн оюн бийлик талашкан деген ал саясий партиялар. Бизде 2090 саясий партия бар Кыргызстанда. Анын бирөөсү дагы кандай бир эми баягы аны дагы бөлүп коебуз, бирок 10 чакты эле кичине жооп берет да саясий партия дегенде. Бирок анын баары эле бизде шайлоо убагында эле болуп калат. Андай болбош керек. Саясий партия күнүгө иштеш керек. Күнүгө өз позициясын айтыш керек. Бизде же жанагындай куугунтук болсо чыгып калат саясий партиялар. Кандай бир биригипчи, же шайлоодо чыгып калат. Андай болот. Саясий партиялар, ошо биз саясий партия курсак, экинчи көйгөй бул саясатта саясий партияларды куруш керекпиз. Саясий партиялар иштеш керек. Анан саясий партия жанагы бизде эме бар, вождевизм деп коет. Ким спонсор болсо, ошо партиянын башчысы да. Андай болбош керек. Ошондуктан бир кандай бир мен ойлойм, ишенем, бир кандай бир ушу 26-жылы мыйзам чегинде ошо саясий партиялар аттанып, кадыр эле даярданып, 26-жылы бийликке келиш керек. Бийликке келгенде ошо албетте кемчилигин айтып, сын айтып, кадыркы бийликте биз андай эмеспиз деп, алар альтернативалык ой пикирлерин айтып, кандай ушу экономикадан, социалдык абалдан, тышкы саясаттан өзүнүн саясий идеологиясы менен, көбүнчө бизде мындай саясий идеология эмес эле ар бир нерсени айтып койсо эле ошо идеология андай эмес. Мисалы, дин же болбосо маданияттар бул идеология болбойт. Тилекке каршы бизде ошону да аралаштырып берет да. Демек, биз ошондой саясий партия курсак, анан ошо саясий партияларга эл биригип, анан саясий партиялар атандашса, жана идея менен кантип өлкөбүздү алдыга жылдырабыз, кандай реформа кылабыз, эмне кылбаш керек деген эле жол менен барыш керекпиз да. Мен азыр ойлойм, бул бийлик менен күрөшүүнүн да кажети жок. Бизде ар бир технология бар да, бул саясий технологиялар. Бирөө күрөшүү, күрөшүүдөн ооба, бирок жанагы айтып атпайбы, эмне калып келет, бул мамлекетибизде күрөштүн ордуна бул инновациялык жол менен өнүгүү. Ошондо азыр ошо 26-жыл болот. Мейли 26-жыл болсо дагы кийин 5-6 жылга жылып кетсе дагы ошондой шайлоолор менен эң таза адамдар келиш керек. Бирок ошо шартты кадыркы бийлик, эгерде Садыр Нуркожоев, Садыр мырза биздин президентибиз эл үчүн эмесе, ошондой шарт түзүп бериш керек. Атаандашуу десек, анда бул киши тарыхта калат. Ошондой кандай бир тарыхта калгандай, жана эми тегерек деген тилекке каршы көп кеңешмелер бар. Ошолорду айтыш керек да. Кандай? Анан өзү дагы айтыш керек. Мен мындай кылам деп элге. Анан жөн эле баягы элдин
бакубатчылыгым үчүн ойлоп атам деп койгон бул эчтеке эмес. Ошону кантип жеткизесиң дегенде элге түшүнүктүү. Мен ошо байкап атам, элге түшүнүктүү кандай бир түшүндүрүү президент бере элек да, ошону айтыш керек. Тез учурундачы биз мына экономиканы мындай кылдырабыз, саясатты мындай кылдырабыз, бийликке мондайларды алып келебиз десе, эл ишенет да анын артынан барат. Бирок жана саясий системада биз багы инновациялык мындай эволюционный дейбизби күрөштүн ордуна жанагындай акыл менен барган жолду сунуш кылыш керекпиз. Ооба, буну да көрүш керек эл өзү терине кандай бир алданбай манипуляцияларга болбой. Анткени мен ар бир шайлоодо мен билем, бул 30 жылдан бери байкап жүргөн баарыбыз да бул саясий технологияларды колдогондо манипуляция кылат. Манипуляция кылганда биз телекоммуникационный пропагандаларды кылат. Анын ыкмалары бар. Кичинекейди чоң кылып көргөзөт. 5 кишини 100 киши 1000 киши кылып көргөзүп коет. Анан 1000 киши сүйлөп аткандай кылып коет да, же колдоп аткандай кылып коет. Эгерде массалык маалымат каражат колунда болсо. Ошондуктан мен ойлойм, мен жакшы позитив жакты эле ойлойм. Кыргызстандын келечеги кең, бирок азыр ошо биздин укугубуз бар. Сын пикир болбосо, сын пикир же болбосо өзүбүздүн пикирибизди бийликке жеткизип, мондайга бардык жакшы болот деп мүмкүн угуп калар. Мүмкүн ошо азыр бийликте ошо реформа кылабызбы, элдин келечектеги жашоосун жакшы жакка ооп турган азыр биз муктажбыз ошондой реформаларга. Ал биринчи ошо жана оңой эле бул жарандык мейкиндигин жана айтып кеткендерди бош кое бериш керек. Жанагындай мыйзамдар албаш керек. Сөз эркиндиги, жарандык коомдун жанагындай мамлекеттик эмес уюмдарга митингдер өткөргөнгө, мамлекет менен аралашып катышканга ошо конституция болгондо эле беленени аткарыш керек. Мыйзам үстөмдүүлүгү болуш керек баарына мыйзам кандай жазылат, ошону так аткарыш керекпиз. Анан эгерде бийлик өзүнөн башташ керек. Эл өзүнөн баштаса, андай эл ошого карата ишеним баштайт. Бизде мындай да баарын үйрөтө берет. Силер мында перестройка деп коесузбу, өзгөрүш болсо адамдын өзүнөн башталат. Өзү кыла баштаса, анда тегеректе кыла баштайт. Ошон үчүн мен сизге ошону жооп бердим го дейм. Коркконго кош көрүнөт болуп Садыр Жапаров 20-жылы дагы өзү митинг жасаган, алда эле бир нече башаламандык менен коштолгондо, ошондо сиз дагы комментарий берип кеткенсиз. Негизи сөз эркиндигин чектеген, анан тынч чогулуштарга бөгөт коюу болбойт депчи. Бирок Садыр Жапаровдун тарапташтары өзүлөрү эле бир нече тынч жүрүш деп коюп башаламандык баштаган болчу. Аны да сиз билесиз балким. Бирок азыр 26 адам калмалып жатпайбы, бирөөсү дагы мындай массалык башаламандыкта катышкан эмес болчу да, эч качанчы. Анан ошол именно кандай десем, бийик даражадагы окууларда окуган жакшы сабаттуу адамдардын баарын отургузуп салды. Анан алардын бир нече туугандары бар, туугандары да кыйкырып чыгып атат, бул деген мыйзамсыз, кою берип эле койгула депчи. Азыркы ошол ачкачылык жарыялады 8 адам. Эмне болот алардын тагдыры? Бул деген эмне жол болчу эле? Ушул суроого жооп берсеңер, биз акырындан жыйынтыктай берели. Кандай жыйынтык болушу мүмкүн мында? Эми бул аябай өкүнүч. Мисалы мыйзам бузулуп атат, анан жанагындай ачарчылык жарыялаган. Бул дүйнө жүзүндө ошо бийликтин Садыр Жапаровдун аброюн кылды түшүрүп атат. Бул аябай анткени чын эле да акыйкат сынбайт. Ийилет, бирок сынбайт чындык дегендейчи. Ошондой болот, чыркырап. Анан деги элдер деле, юристтер деле, ошо эле соттор деле, ошо эле укук орган буйрук менен кылып аткандары деле түшүнүп атат. Айласы жок. Анткени аларды баарын крючокко кармап койгон да. Анткени алар өздөрү да мыйзам бузган ошо эле соттор жемкорлук мененби үстүндө эметтер, анан айласы да алар кылып атат. Эгерде мындай ошо сот таза болсо, аны кетирүүгө мактыш болот. Бирок ага дагы
барбайт да андай сотторго бербейт. Бар соттун арасында ошондой чынчыл соттор бар. Же болбосо жанагындай тергөөчүлөр бар дегендейчи. Алар бар эмес, бирок баары эле ошондой жанагындай көз карандык болуп калган, анткени мен бирдемке бузуп калган ошондой. Анан бул абдан жаман иш. Эгерде бу жерде эми бул сигнал болуш керек. Мисалы бул башка демократияны көздөгөн эл аралык уюмдар болобу, бизге жана кредит грант берип атышат. Же болбосо ошо эле батыштагы бизге кызматташкан, бизге жардам берип аткан мамлекеттер ошолор айтып бул туткундан чыгарыш керек. Керек болсо үй камак кыйгандай бир. Бирок бизде ошо саясат туура эмес кылып атканын билип атат. Керек болсо ошо Мирзиёевке да кат жазыш керек. Мына сиздин абаңыздан ошо жетишиш керек да. Бул жерде туткунда жатышат. Сиздин Өзбекстан делимитациямен бул сиздер дагы кандай бир Чадыр Жапаровго үн кагып айтып койгула, кой берип койгула. Бүттү, иш бүттү, бул бүттү, кемпирабадты бердик. Жаманбы жакшыбы эметтик. Анан бирок жанагындай куугунтап, анан жана көрүп атпайсызбы бүгүн кече болгон эмеден, токтомдордон кемпирабад сөздү алып коюп атпайбы? Ооба. Анан демек басып алуу деген сөздү кошуп. Басып алды деп, жана басып алган деле дал жок, анткени мен тынч митинг айтып атпайбызбы? Бизде мындай ой, демек анда биз ар бир адам ой ойлоп койсо эле анда баарын камап тасташ керекпи? Мыйзамда, юридикалык практикада ой эмес, айтып койсоң дагы, бирок ошону жасай баштасаң. Анан жанагы эми баягы митингде мен билгенче бул бийликке жанагындай башаламан митингдерди ошо Садыр Жапаровдун жактоочулары өткөргөн. Жылдан жылга сайын анан акыркысы ишке ашырылды да. Баягы ошо пандемиядан баягы эл айтып атпаймынбы, биз пандемияда эл ишеним бийликке жоготуп кеткен да. Анан ошо кандай бир жардам берип калды да, бийлик төңкөрүш болуп кеткенгечи. Анткени мен булардын жанагы группалары ошо жылдан жылда митинг кылчу. Мен байкоом боюнча керек болсо бир жылда 2 жолу кылчу. 17-жылдан баштап өзгөчө. Эми 12-жылда ал түшүнүктүү, баягы көлдө болгон саруудачы, тиги Каптагаевди туткунга алып депчи, эми ал ошо ким уюштурду баары эле билет. Анан бирок кийин жылдан жылга репетиция кылып атып, анан ошо 10 жылдын ичинде мына аягына жанагы пандемиядан кийин күч алды. Ошо 20-жыл болуп эле ошо жыл болуп атпайбы? Баягы ошо себеп болду да бир жагы. Анан жанагындай аракеттер эми өздөрүн ойлошуп ойлоду, бул ошондой кылып башаламан кылып Кыргызстандын 7 булун көтөрүп, анан келип митинг кылып, анан бийликти алып коет деп. Бирок мен айтат элем, жана айтып кетпедимби башында, президентке кандай бир ишеним бар. Ишеним кредити бар. Өзгөчө быйыл апрелде мугалимдердин акча маанайын көтөрүп койгондо 1,5 ошондой да. Анан андай ситуация жок да. Бул жерде жөн эле өздөрүн перестраховка деп коебу, өздөрүн перестраховка кылып, от греха подальше деп камап койду. Анан камаган себеби да мен баягы башында эле айткам, бул Мирзиёев бизге келмек, Өзбекстандын. Ошон үчүн баягы мына ошо 20-декабрдын эмелерине чейин берген камакка деп. Эми кайта келбей калды. Эми ушул аранын ичинде 20-февралдын арасында Мирзиёев келип кетиш керек да. Эгер келбесе анда дагы жылдырып коет. Ушундай эле эмеменчи. Демек, биз азыр мен дагы бир айтып кетем, көбүнчө айтып атат, президентти, бийликти сураныш деп элечи сурап. Мындай бар, баягы мисалы зордуктап, зомбулук кылган кишини сурабаш керек. Сурасаң дагы ал ошону күтүп атат. Сага ого терден кандай бир сенин жаныңды алып коет да, жана маньяктар дейбизби, ошондой эмелер бар да.
Молчание ягнят деген жакшы фильм бар. Ошол жерде кандай сен сурасаң да сени кое берет, өзгөчө мыкач менен өлтүрөт да. Бул жерден сурабаш керек, бул жерден талап кылыш керек. Анан ушу 8 адам ачартылык айтканды мен айтам, бул аябай сонун талап. Анткени мен мындай ошо системанын жертва деп орусча айтат, эмеси болбош керек. Ушул системадан ооба жанагындай жабыркап калып атат, бирок жабыркап калганда да сурабай талаптаныш керек. Конституциянын норманы, бийликти аткарсын деп эле катуу эле анан ошо айласыздан жанагындай эң ачарчылыкка жарыяган бул аябай күчтүү, орусча айтканда смелый баскыч болуп атат да. Мен буну баалайт, эл дагы баалайт. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, күрөш бул ого терден мисалы жанагындай кыйынчылыкта баштан өткөндө бул инсандар Кыргызстанга кийин аябай жарап берет. Анткени мен булар курчуйт. Бул мурдакынан дагы өзгөчө курчуйт. Эгерде адам ушундай ситуацияда курчуса, кыргыз элине мындан да жакшы нерсени, анткени мен бул адамдарды мен билем, баарын ички дүйнөсү кең ушундай мен билгендерчи жакшы адамдар да. Анан булар жанагы адамгерчилигин жоготпойт. Бирок мисалы биз билебиз, эгерде мурда да кыйналып келип отуруп, анан кийин өз бийликке келип башкаларды кыйнаганга жеткизген, бул туура эмес. Мисалы биз билебиз, Сверлов деген киши бар болчу. Өзү да 17 жылдай отурган, ссылкаларда, сүргүндөрдөчү. Анан кийин келип кайта башкаларды отуруп калган. Бул мындай отуруп чыккан башкаларды отургузбайт деген бул Мандела эле болот да. Мандела кечирип койгон да. Мен ойлойм, биздин саясий куугунтуктап отургандай ошо Манделанын, Махатма Гандинин философиясы менен адамдар булар башкача жакка жанагы айтып кеткендечи, инновация башка багытка элибизди алып кетет да. Бул биздин Кыргызга жарай турган келечектеги, бүгүн эртең болбосо дагы, бул азыр ошо абакта да отурса дагы Кыргыздын чыраң саясатчылары. Мен буга аябай сыймыктанам. Чоң рахмат Алмаз мырза. Тилекке каршы азыркы биздин бийлик андай болгон жок, өзү дагы ушундай эле куугунтукталып, өзү дагы судьялардын, бийликтин буйруктарын аткарган эмелерге дуушар болуп, өзү эле кайра ушул ыкмаларды колдонуп атат тилекке каршы. Бирок биз баары бир ишенебиз, Кыргызстандын келечеги кенен, демократия орнойт деп. Рахмат сизге, сонун талкуу болду. Сак саламатта калыңыз. Сиз менен эфирде Касиет Мамырбай болду, Арча медиа. Түнүңөр бейпил болсун.